иштейди. Тилеген. Китеп кантип жасалат? Китеп болсо кокойдон дарактар, чыбыктарды отургузуп жасалат. Ошентип дарак отургузат. Отургандан кийин ал дарак чоң дарак болуп өсөт. Өскөндөн кийин аны чоң машинага артына жүктөп алып кагаз фабрикасына алып барат. Алып баргандан кийин аяктан чоң кагаздарды жасайт. Жасагандан кийин андан биздин окуу куралдарыбыз жана китептер жасалышат. Китеп дептерлер жасалат, Эми пахта кайда өстүрүлөт жана андан эмнелер алынат? Пахта болсо Жалал Абад областында, Ош областында жасалышат. Өстүрүлөт, Андан эмне алынат? Кебездер эмнеден алынат? Кебездер пахтадан алынат, Төшөгүбүз, майкабыз, футболкабыз жана башкалар жасалышат. Кездемелер жасалат. Дагы эмне алынат андан? Кездемелер, кийимдер эле алынабы? Дагы эмне алынат пахтадан? Пахтадан дагы Май алынат, май алынат, отун алынат экен, алынат, дагы башкалар. Пахта кирешелүү өсүмдүк экен, Эми тери эмнеден алынат? Тери болсо ундан, жылкыдан, эчкиден, дагы башкалардан дагы. Койдон терилери алынып, алар иштетилип, анан эмне пайда кылат? Булгар пайда болот, Булгардан эмне жасалат? Булгардан биздин бут кийимибиз, тонубуз. Окууга эмне отуруп? Окууга сумка. Сумкалар жасалат экен, Китеп эмнеден жасалат? Дарактан кагаз жасалат, кагаздан китеп жасалат. Пахта эмнеден алынат? Пахтадан кебез, жип, кеземе, май жана отун алынат. Жүн эмнеден алынат? Жүн кой жаныбарынан кыргып алабыз. Тери эмнеден алынат? Тери жаныбарларынан алынат. Бут кийим жана башка буюмдардан иштетип алат.